Бул видео Ош облустар аралык балдар клиникасында тартылган. Тасмада орун жетишсиздигинен улам бейтаптар мекеменин кире беришинде жатканын көрүүгө болот. Кыш айлары жакындап, аба ырайы өзгөргөндүгүнө байланыштуу жаш балдар арасында жугуштуу оорулар күчөдү. Дарыгерлердин айтымында бул жылы көбүнчө вирустук ооруларды 1 жашка чейинки жаш өспүрүмдөр жуктурууда. Азыркы учурда Ош облустук ооруканасында бардык орундар толуп, кошумча керебеттер коюлган. Бул көйгөй жыл сайын кайталанып келет. Бул жылы оорулуулардын саны жылдагыдан көп. Өзгөчө 1 жашка толуу элек ымыркайлар күн сайын кайрылууда дешет дарыгерлер. 540 орунга ылайыкталган Ош облустар аралык балдар клиникасында бүгүнкү күндө 637 бейтап дарыланууда. Азыркы тапта дарыланып жаткан баланын теңи сасык тумоого кабылгандар. Мындан улам кошумча орундар ачылган. Ооруканадагы ар бир бөлмөгө кошумча керебеттер киргизилген. Абалы турукташкан бейтаптарды үй бүлөлүк дарыгерлер борборуна жөнөтүлүүдө. Коридорго койдук, игровой комнаталарга койдук. 3 кровать коюла турган жерге 4 кровать киргиздик. 2 кровать коюла турган жерге 3 кровать киргиздик. Ошентип 1 жашка чейинки балдарды отказ бербестен алардын оор акыбалына карап туруп жаткырууга мажбур болуп атабыз. Биздин ооруканада алыскы райондордон жана алыскы тоолуу райондордо баягы узкий специалисттер жок, оорулар бизге кайрылгандыктан биз аларды албай коюуга акыбыз жок да. Ошондуктан биз олорго ар дайым место камдап турушубуз керек. Мына акыркы күндөрү месталар жок, абсолютно кичине абалы турукташкан оорулардын бардыгын чыгарып атабыз. Күз айларынын аягында сасык тумоо жана өпкөгө суук тийүү күчөп, жугуштуу ооруларды жуктуруп алгандардын саны артат. Дарыгерлердин айтымында бейтаптар көпчүлүк учурда оору өтүшүп кеткенден кийин гана ооруканаларга кайрылышат. Ал эми ооруканадагы бейтаптарды кабыл алуу үчүн орундардын жетишсиздиги негизги көйгөй. Мындан улам жаңы оорукана куруу муктаждыгы бар дешет. Аталган клиника Ош облусунун аймагындагы 7 райондон сырткары Жалал Абад, Баткен облустарында тейлейт. Эми мына элдин саны көбөйүп, рождаемость көбөйгөндөн кийин ооруканалардын саны да көбөйтсө жакшы болмок. Өкмөтчү себеби балдардын саны өсүп атат күндөн күнгө. Мурда 4 миллион калкка лагаштырылып салган болсо, азыр 7 миллион болду. Ошого жаңы оорукана болсо, заманбап болсо, бизге дагы иштегенге дагы жеңил болмок, жаткан ата-энелерге дагы жакшы болмок да, условиясы болсо. Ал эми Ош шаардык жугуштуу оорулар ооруканасы да толгон. Оорукана 180 орунга ылайыкталган болсо, учурда 267 бейтап бар. Чоңдордун 50 койкасын кыскартып, жаш балдар үчүн орун түзүлгөн. Кошумча дарыгерлер тартылып, күнү түнү бейтаптарды кабыл алууда. Жаш балдардын иммунитети күчтүү эмес болгондуктан айрым үй бүлөдөн 2ден 3төн кайрылып жаткандар да бар. Дарыгерлер жаш балдар үчүн үйдө санитардык нормалар сакталбай, алдын алуу иштери жүргүзүлбөй жаткандыгын айтышат. Биз жана вируска да балдарды текшерип атабыз да. Текшерип атканыбызда көбүнчө азыр жанагы 6 айга чейинки балдарда аденовирус, риновирус деген, парагрипп деген немелер чыгып атат. Өзгөчөлүгү мурда бир баладан бир вирус чыгып жүрсө, азыр быйыл кээ бирки балдардан 2ден 3төн вирус чыгып атат. Бул деген эмне айтып атат? Балдардын иммунитети низкий деп атат да. Ошон үчүн баягы тез эле ооруп калып атышат. Азыр ар бир үй бүлөдөн 2ден 3төн жана пневмония болуп келгендер бар. Ошондой эле дарыгерлер жаш балдарда оорунун симптому аныкталгандан кийин мектеп, бала бакчаларга барбай туруусун эскертет. Балдардын иммунитети күчтүү болбогондуктан жугуу коркунучу жогору. Исак Туратбеков, Бектур Мойдонов, Ош ТВ.